Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Тажикистан Кыргызстанга чек-араны ачуу боюнча өтүнүч кат жибербегенин айтып, кыргыз ЖММКларын күнөөлөгөнү чын. 29 сентябрь күнү Тажикстандын Азия Плюс маалымат агенттигинде Тажикстан чек-араны ачуу боюнча Кыргызстанга өтүнүч кат жиберген эмес деген маалымат жарыяланган. Анда кыргыз ЖММКларында жарыяланып жаткан чек-ара боюнча кабарлар чындыкка дал келбей турганы айтылат. Чек-араны ачуу боюнча кабар алгач тажик ЖММКларында жарыялаган. Тажикстандын кыргыз бийлигине кызматташтыкты калыбына келтирүү жана чек-араларды ачуу боюнча расмий кат жөнөткөндүгү тууралуу алгачкы кабар 27 сентябрда Озади маалымат агенттигинде жарыяланган. Кабарда Тажикстандын транспорт министрлиги кыргыз бийлигине кат жолдогону, бирок кыргыз тарап азыр жооп бере электигине белгилеген. Андан кийин 28 сентябрда гана кыргыз ЖММКларында бул кабар чыга баштаган. Кыргызстандык маалымат каражаттары чек-ара тууралуу кабарда Тажикстандын Озоди агентствосын булак катары көрсөтүшкөн. Ал эми Тажикстандын Кыргызстанга кат жолдогонун төгүндөгөнү тууралуу маалымат официалдуу булактарда чыккан эмес. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиле чек-ара маселесинен улам солгундап кеткен. 28 апрелде головной суу сактагычында башталган чыр-чатак куралдуу кагылышууга чейин жетип, эки тараптан 50ден ашуун адам мерт болгон. Кыргызстандан 36 киши каза болсо, алардын арасынан 2 жаш балдар болгон. Белгилей кетсек, бул кагылышуудан кийин 21 майда Кыргызстан Тажикстан менен болгон чек-араны жапкан. Азыркы убакта чек-арада жол кыймылы чектелген. Жыйынтык Тажикстандын Кыргызстанга чек-араны чечүү боюнча кабар алгач кыргыз ЖММКларында эмес, тажик ЖММКларында жарыяланган. Булак ПК Чекиткейже. Октябрдан тарта жарандар жогорулатылган пенсия алып баштайт. Кыргызстанда 1 октябрдан тарта пенсия орточо эсеп менен 455 сомго жогорулап, анын орточо өлчөмү 6248 сомду түзөт. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Жаныбек Оразалиев билдирди. Анын айтымында жогорулатуунун өлчөмү ар бир пенсионердин пенсиясынын өлчөмүнө жараша болот. Жалпы өлчөмү 4785 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 200 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4785 сомду түзгөн жана андан ашкан пенсиялар үчүн 500 сомдон кем эмес каражат чегерилет дейт ал. Эскерте кетсек, Кыргызстанда пенсионерлердин саны 709728 адамды түзөт. Булак коом Чекит пресс. Ким Чен Ын АКШ менен диалогко барбай турганын айтты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын АКШнын диалогко келүү тууралуу сунушун четке какты. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Ренхап агенттигине шилтеме берип РИА Новости жазды. Белгилей кетсек, эл аралык ЖММКлар Түндүк Корея 27 сентябрь күнү эртең менен кезектеги баллистикалык ракетасын сынаганын жазышкан. Ал Япон деңизин көздөй учурулган. Бул кадамды АКШ Кореянын коңшуларына деги эле бүткүл дүйнөгө кооптуу деп эсептээрин айтып, диалогко чакырган. Ким Чен Ын АКШнын бул сунушун жөн гана душмандык мамилесин жаап жашыруу аракети катары кабыл алды деп жазылат кабарда. Мындан тышкары Түндүк Корея лидери октябрь айынан тарта Сеул менен байланыш каналдары калыбына келе баштаарын айтты. Эске салсак, буга чейин Түштүк Кореянын президенти Мун Чже Ин Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында сүйлөп жатып, Корей жарым аралындагы абалды жакшыртуу үчүн эки өлкөнүн ортосундагы согушту расмий түрдө токтотуу өтүнүчүн билдирген. Булак Назарньюз Чекиткейже. Жапаров өз үйүн мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берди. Президент Садыр Жапаровдун үй бүлөсү Мурда Жапаров жашаган Бишкек шаарындагы үйүн кайтарымсыз негизде мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун балансына өткөрүп берди. Бул тууралуу президенттин расмий сайты кабарлады. Президенттин айтымында бул үйдү үй бүлөсү менен 2005 жылы сатып алышкан. 2010 жылдары башка жака көчүп кетишип, үй ошол убакыттан бери бала бакча катары пайдаланылып келген. Президент мамлекеттик ипотекалык компания бул турак үйдү аукционго койсо, анда бул акчага жеңилдетилген ипотекалык насыялоо программасынын алкагында 10 үй бүлөнү батир менен камсыз кылууга мүмкүн болоорун айтты. Менин үйүм 2021-2026 мамлекеттик турак жай программасы 2021 жылдын 16 сентябрында ишке кирген. Жаңы турак жай программасына катышкан жарандар төмөнкү багыттар боюнча ипотекага ээ боло алышат. Жеңилдетилген ипотека 4% мамлекеттик жана бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерине,
жеткиликтүү ипотека 8% жарандардын башка категориялары үчүн. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Медиа коомчулугу президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Жалпыга маалымат каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын өзгөртүлүшүнө каршы болгон медиа коомчулугунун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровго жана юстиция министри Асель Чыныбаеванын атына кайрылуу жолдошту. Алар ЖММК ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу мыйзамдар чукул өзгөртүлгөнүн белгилеп, бирок өзгөргөн мыйзам долбоорлору ачык талкууланбай жатканына нааразычылыгын билдирип жатышат. Медиа эксперттер бул мыйзамдарга киргизиле турган ар бир өзгөртүү терең анализди жана кеңири талкууну талап кылаарын эскертишти. Кайрылуу ээлери ЖММК жамаатындагы мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө эрте деп эсептешет. Алар ЖММК тууралуу жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдарды өзгөртүүсүз калтырууну өтүнүштү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги медиа коомчулуктан маалымат каражаттары тууралуу журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө КТРК тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө сунуштарды сураган. Бул үчүн 3 күн убакыт берилген. Министрлик сунуштаган өзгөртүүлөргө ылайык маалымат каражаттары тууралуу жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү 2 мыйзам бириктирилмекчи. Булак ПК чекитке ийже. Кып-кызыл калпты айтып жатат. Жээнчороевду жекеме-жекеге чакырган Ибраев. Жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев кесиптеши Мирлан Жээнчороевду соттошууга, болбосо жекеме-жеке чыгып эркекче сүйлөшүүгө чакырган. Анын аягы эмне болуп бүткөнүн депутаттын өзүнөн сурадык. Натыйжада соттошууга да, мушташууга да барбаганы белгилүү болду. Эми алар өздөрү түшүнүп алат деп ойлойм. Кийин өздөрү аябай уят болуп калат. Алар фактысы жок сүйлөп атпайбы бул киши өзү эле акылына. Эми ал кишини сыйлайм, ошондуктан өзү жыйынтык чыгарат болуш керек. Себеби калп айтканга болбойт, кып-кызыл калпты айтып атат, деди Ибраев. Эки депутат кечээ парламенттин жыйынында кайым айтышкан. Жээнчороев кесиптешин көз боюмчу деп атап, мыйзам долбооруна эксперт катары чакырган Владимир Фролов да шылуун экенин билдирген. Андан соң Ибраев негизсиз сындап жатат деп Жээнчороевду жекеме-жеке чыгууга чакырган. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Ош кыйыш болуп кетсе, Сапар Исаковду сырткы күчтөр колдойбу? Тилеги жаман адамдар тынчтыкты бузууну ойлошот окшойт. Эгерде ош кыйыш ойноп кетсе, сырткы күчтөр Сапар Исаковду колдойбу? Ошол жагынан тымызын сөздү желдей таратышып, жыландын башын кылтыйтып жатышканы кандай? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Экс-премьер-министр андай эле эрктүү экен, өзүнө козголгон кылмыш иштерине жооп берип, соттон актыгын далилдебейби? Топтоп алган акчасы менен дүйнөнү кыдырып, туристтик жашоого көнө түшкөнүн кара. Качанкыга чейин саясатчы бакадай кайкып учат. Аныгында Сапар Исаковдун сары изине түшүп кармап келүү оңой эле. Ал үчүн бийлик чыгынып, саясий эркин көрсөтүү гана керек. Булак Азия Ньюс гезити. Мелис Мырзахматов каякты көздөй талпынат. Улуттар биримдиги партиясы менен мекендештер кыймылы бирикти. Мелис Мырзахматов төрагалык кылган Улуттар биримдиги элдик партиясы жана Дмитрий Федоров башында турган мекендештер кыймылы шайлоого бирге бара турганын жарыялашты. Кыргызстандын коомдук жана саясий жашоосуна, ошондой эле алдыдагы жогорку кеңештик шайлоого биргелешип катышуу үчүн өздөрүнүн күч аракети бириктиргенин Улуттар биримдиги партиясы маалымдады. Улуттар биримдиги партиясы жана мекендештер кыймылынын мүчөлөрү биргелешип иштөө жана эгемендүү Кыргызстандын өнүгүшүнө олуттуу салым кошууну көздөйт. Мындан тышкары эки бирикме тең топтолгон потенциалды бийлик менен коомдун ортосундагы заманбап мамилелерди куруу үчүн пайдаланууга ниеттенип жатканын белгилешти. Булак баяндама чекит орг.